Сейсмология институтунун маалыматына ылайык 10 ноябрда саат 23:41 Жалал-Абад облусунун аймагында күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Токтогул районунун Бел алды, Сары Сөгөт, Коргон, Тоолук айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар катталган жок. Жалал-Абад облусунун Аксы районунда жергиликтүү тургундун үйүнөн курал жарак арсеналы жана кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү жаныбарлардын териси алынган. Криминалдык милиция кызматына 40-45 жаштагы киши үйүндө ок атуучу курал жаракты мыйзамсыз сактап жүргөнү жана уюшкан кылмыштуу топ менен байланышы болушу мүмкүн экени тууралуу маалымат түшкөн. 5 ноябрь күнү тергөөнүн жүрүшүндө укук коргоо кызматкерлери 47 жаштагы жергиликтүү тургунду кармады. Шектүүнүн үйүнөн номери өчүрүлгөн калибрлүү сайга үлгүсүндөгү ок атуучу курал, Мосин үлгүсүндөгү сайлуу ок атуучу карабин жана жаралма курал, колго жасалган бычак табылган. Андан сырткары шектүүнүн үйүнөн сейрек кездешүүчү жаныбарлардын терилери табылган. Бул жаныбарлардын баары кызыл китепке кирген, аларга аңчылык кылууга тыюу салынган деп билдирет Ички иштер министрлигинин кызматкерлери. Учурда ок атуучу куралдарды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси менен сотко чейинки өндүрүш башталды. Бириккен Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комитети Орхан Инандынын уурдалып кыйноого кабылып, Түркияга жеткирилишине Кыргызстандын күнөөсү бар деп билдирди. Кыргызстан кыйноолорго каршы конвенциянын 3-чү беренесин аткарган жок. Бул берене бир дагы мүчө мамлекет жаранга олуттуу коркунуч туулуп жатса, аны башка мамлекетке кайтарып жиберип же берүүгө укугу жок. Кыргызстан Орхан Инандынын жоголушун тыкыр иликтеген эмес деп белгилеген билдирүүдө. Улуттар уюмунун сессиясында Орхан Инанды менен кошо эле өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевдин, казакстандык активист Мурат Тунгусбаевдин мекенине кайтарылганы да сынга алынып, Кыргызстан куугунтукка алынган адамдарга баш паанек бергендин ордуна аларды кыйноо күтүп турган өлкөлөргө кайтарып берген мамлекет катары белгиленди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев парламенттик шайлоодо талапкерлердин добуш сатып алуусуна жол берилбесин эскертти. Ал бул тууралуу 10 ноябрда Атайын кызматтын Каракөл шаарындагы жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып айтты. Ташиев бул жолку шайлоо мурункулардан түп тамыры менен өзгөчө, таза өтөрүн, мамлекеттик кызматкерлер шайлоого аралашпай турганын, административдик ресурстар колдонулуусуна жол берилбесин эскертти. Биздеги маалыматтарга караганда, айрым талапкерлер шайлоого аз калганда добуштарды сатып алууну көздөп жатат. Шайлоого бир жума калгандан тартып УКМКнын кызматкерлери уктабай, күнү түнү көзөмөл кылуулары керек. Добуш сатып алуу фактысына көңүл бурбай койгон кызматкерлер жазага тартылат, деди Ташиев. Ташиев шайлоо мыйзамдарын бузган талапкерлер добуш берүү бүткөндөн кийин да коомдун атагына мамлекеттик кызматтардагы тууган урук жердештерине карабай жоопко тартылаарын айтты. Мына мен билемин, биз өзүңүздөр эле жакшы билесиздер, жерлерге жетекчилерди бөлүп, кайсыл партияны өткүзүш боюнча, кайсыл партияны өткүзбөш боюнча, кайсыл кандидат керек, кайсыл кандидат керек эмес деген тапшырмаларды берилип жогору жактан. Ошол тапшырмалар келип, ылдыйга түшүп, силердин деңгээлиңерге түшүп, анан сиздер ошону аткара баштагансыздар. Жерлерди контролдоо. Кимдир бирөөнү артка тартып аткансыздар, кимдир бирөөнү алдыга сүйрөп аткансыздар. Ошол жерде административдик ресурс толук колдонулуп келген. Мына быйылкы жылы ал нерседен биз кайттык. Жаңы конституциянын негизинде, жаңы кабыл алган конституциябыздын негизинде мыйзамдуулукту орнотуунун негизги принциптери түзүлдү. Ошол принциптердин негизинде президентибиз указ чыгарды. Мындан ары эч кандай бир шайлоолор, эч кандай бир административдик ресурс колдонулбайт. Элдин өзүнө, шайлоочулардын өзүнө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Эл каалаган адам менен, кандай адам депутат болуп шайланып келсе дагы парламентте биз иштөөгө милдеттүүбүз жана иштей алабыз алар менен. Мына административдик ресурс боюнча кайсыл бир аракет кылып аткан адамдарга биз каттуу жазаларын көрүп атабыз. Негизинен мына жакында эле бир нече мамлекеттик кызматкерлер жумуштан алынды. Көпчүлүгүнө сөгүштөр жарыяланды. Көпчүлүгүнө ошол кызматтык абалынын пайдалангандыгы үчүн мамлекет тарабынан жазалар берилди. Бирок ошого карабастан дагы деле мыйзам бузуулуктар бар. Жерлердеги акимдер, мэрлер, айыл өкмөттүн башчылары
губернаторлар же болбосо министрликтердин кошундары жерлердеги ошолордун иштөө көзөмөлүн карашыңыздар керек. Өзүңөр мыйзам бузуучулукка барбагыла. Германиянын канцлери Ангела Меркель Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, мигранттарды курал катары колдонууну токтотуу максатында Беларуска таасир этүүнү өтүндү. Меркель Беларусь режиминин мигранттарды курал кылып колдонуп жатканын адамгерчиликсиздик катары кабыл алынгыс деп сыпаттап, Путинди Беларусь кесиптеши Александр Лукашенкого болгон таасирин колдонуп, кризиске чекит коюуга чакырды. Ошол сүйлөшүү тууралуу Кремль тараткан билдирүүдө Путин Евро биримдикке Минск менен түздөн-түз байланышып маселени чечүүгө аракет кылууну сунуштаганы жазылган. Акыркы айларда жакынкы чыгыштан, Түштүк Азиядан жана Африкадан чыккан миңдеген мигранттар Евро биримдикке мүчө болгон Польшанын, Латвиянын жана Литванын аймагына Беларустан мыйзамсыз кирүүгө аракет көрүп жатышат. Евро биримдик бул үчүн Беларустун лидери Александр Лукашенкону айыптап, муну былтыркы талаштуу президенттик шайлоодон кийин киргизилген санкциялар үчүн Брюссельден өч алуу катары баалады. Бишкек Римдин эстеликтерин сактоо жана туристтерди тартуу тажрыйбасын үйрөнүүгө кызыгууда. Бул туурасында Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Италияга болгон биринчи расмий сапарын алкагында Рим шаарынын вице-мэри Сильвия Скотсезе менен жолугушкан. Анда министр шаар бийликтеринин ортосундагы мамилелерди өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгиленген. Тим башчысы Рим муниципалитетинин зор тажрыйбасын эске алуу менен кыргыз тарап тарыхый эстеликтерди кылдаттык менен сактоо жана туристтерди тартуу тажрыйбасын изилдөөгө кызыктар экенин белгиледи. Өз кезегинде Рим шаарынын вице-мэри Бишкек менен кызматташууну кеңейтүүгө даяр экенин билдирди деп айтылат маалыматта. Казакбаев кыргыз тарап Римдин мэри Роберто Гуалтеринин дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын майрамдоонун алкагында аталган макулдашууга кол коюу үчүн Кыргызстанга келүүгө чакырды.